Жүргүнчүлөр бар автобус оодарылып кетти. Бишкектин мэри автобустун айдоочусу катышкан жолдогу чырга аралашкан видео тарады. Тынчтык согуш отун өчүрүү. Трамп Зеленскийдин каалоосун жар салды. Туркияда тег учак кулап 4 аскер набыт болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Туркиянын түштүгүндөгү Спарта провинциясында аскердик тег учак кулап 4 аскер каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар провинциянын губернатору Абдуллах Эринин билдирүүсүнө таянып жазышууда. Ал тег учак кечи борлук конушунда машыгуу учурунда май коюучу жайдын жанына кулаганын айткан. Учурда 4 аскер каза болду. Биздин эсептөөлөр боюнча тег учакта 5 адам болгон деген Эрин жергиликтүү телеканалдардын бирине маалымат берип, ошондой эле ал куткаруучулар 5-чи жоокерди издөө иштерин жүргүзүп жатышканын кошумчалады. Бишкектин мэри автобустун айдоочусу катышкан жолдогу чырга аралашкан видео тарады. Анда автобустун айдоочусу менен артында турган унаанын ээси уруша кеткен. Экинчи киши автобуска кирип келип, айдоочуну уруп жибергенге да үлгүргөн. Окуяны шаар башчысы Айбек Жунушалиев көрүп калып, жеңил унаанын айдоочусуна аялдаманын жанына машина койгонго болбойт деген белгини өзү барып көрсөткөн. Эркек кишиге эреже бузган үчүн катуу эскертүү берилген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Тынчтык согуш отун өчүрүү. Трамп Зеленскийдин каалоосун жар салды. АКШдагы президенттик шайлоодо жеңген Дональд Трамп Владимир Зеленский согушту токтотуп кепке келүүнү кааларын айтты. Бул туурасында РИА Новости Нью-Йорк Пост басылмасына шилтеме кылып жазды. Тынчтыкка келүүнү каалайт. Бул жаңы көрүнүш. Ал согуш оту өчкөнүн каалайт. Майда чүйдөсүн талкуулаган жокпуз. Ал убактысы келди деп ойлойт экен деген Трамп Зеленский менен Парижде жолуккандан кийин. Трамп буга чейин Зеленский менен Украина макулдашууга келүүнү каалайт деген маанайда билдирүү кылып, диалогко барып согушту токтотууга чакырган. Ал эми Россия лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков Москванын Трамптын билдирүүсү менен таанышып чыкканын билдирди. Ал Владимир Путин кепке келүүнүн шарттарын айтканын, бирок Украина диалогтон баш тартуусун улантып келгенин белгилеген. Песков Зеленский мурда чыгарган сүйлөшүүгө тыюу салган декретин, азыркы реалдуулукту, дүйнөдөгү кырдаалды эске алып, Стамбул келишиминин негизинде жокко чыгарып, сүйлөшүүнү жаңылоого буйрук бериши керектигин айткан. Июнда Путин Украина Россиянын жаңы аймактарынан аскерлерин алып чыгып кетсе, Москва ок чыгарууну дароо токтотуп, сүйлөшүүгө даяр болорун билдирген. Мындан сырткары Киев НАТОго кирем дегенден алыс болуп, демилитаризация, денацификация жүргүзүп, аны менен кошо блоктон тышкары ортодо өзөктүк куралы жок деген макамда турушу керектигин белгилеген. Орусияда жүргүнчүлөр бар автобус оодарылып кетти. Новосибирскке жакын жерде жүк ташуучу унаа менен кагылышып, жүргүнчүлөр бар автобус арыкка оодарылып кеткен. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Кырсык Яркова айылына жакын жердеги трассада болгон учурда 11 адам жабыркаганы белгилүү болду. Учурда укук коргоо кызматкерлери окуянын чоо жайын тактап жатышат. Кызыма эмне болгонун билгим келет. Чүйдөгү бала бакчада 5 жашар кыз чарчап калган. Инстаграмдагы Blacklist баракчасына бала бакчада 5 жашар кызым чарчап калды деген эненин суранычы жарыяланды. Маалыматка караганда 2019-жылы туулган Алия аттуу кыз Сокулуктагы Алтын балалык балдар бакчасында 22 октябрда чарчап калган. Дени сак, активдүү, шайыр кыз болчу. Бала бакчадагы тарбиячынын айтымында саат 13:00дөн 15:00го чейинки уктоо убактысында кызым уктаган боюнча чарчап калган. Тарбиячы ошол учурда компьютерде отурган экен. Ага кичинекей кыз чуркап келип, кызымдын турбай жатканын айткан. Саат 16:02
апама чалышып тез келүүсүн суранышкан. Апа менен бир убакта барган тез жардам кызматы кызымды алып кеткен, жанандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бир аздан соң эле өлүмү тууралуу айтышты. Кийинчерээк кызымдын бала бакчада эле чарчап калганы маалым болду. Сокулук рип териштирүү баштаган. Мен сойгонго макулдугумду берип, анализ тапшырганбыз. Анализдер бир айдан кийин чыгып, жөнөкөй сөз менен айтканда, кусундусуна чакап калган деп чыгарып берди. Ал эми баштын желке бөлүгүндө кичине кан куюлуу бар экени да аныкталган. Ал анча чоң эмес зыян катары эсептелет. Өлүмдүн себеби болуп саналбайт. Кызымдын башында эмнеге гематома болгонун билбейбиз. Эмнеге кусканы тууралуу да жазылган эмес. Гистологиянын жыйынтыгы чыкканча иш токтоп турган. Бирок азыр жыйынтык колубузда бар, бирок иш жылбай жатат. Ата-энелер менен болгон жазышууда. Алардын балдары үйүнө кыз кулап кетип, каза болгонун айтып барышканын айтып, жакшыбы деп сурап жатышат. Мен кызым менен эмне болгонун билгим келет. Мен тарбиячыларды, бала бакчаны күнөөлөгүм келбейт. Эгер тергөө кырсык эч кимдин тиешеси жок десе, аны да кабыл алам. А эгер карабай койгон болсочу, менин кызым болгону 5 жашта болчу. Бул ишти жоопкерчилик менен карап берүүнү суранам деп жазылат маалыматта. Бул иш боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымат берип, аталган факты сокулук рипке катталганын, иш Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүнө алынганын билдирген. Саат 13:00 чамасында кыз тарбиячыга үшүп жатканын айтып, кийимчен уктай берүүсүн суранган. Тарбиячы аны кийими менен жаткырган. Саат 15:30 чамасында ал кызды койготкон. Бирок кыз эс учу жок жаткан. Териштирүү уланууда деп айтылат.